Саламатсыңар балдар. 11 класс биология сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмгек жана адамдын келип чыгышы, адам эволюциясынын антропогенездик биологиялык факторлору, Чарльз Дарвиндин адамдын келип чыгышы жөнүндө окуусу, алгачкы адамдын келип чыгышы. Сабактын максаттары: окуучулар Чарльз Дарвиндин адамдын келип чыгышы жана эмгекке болгон жөндөмдүүлүгү, адам эволюциясынын антропогендик биологиялык факторлору жана башкалар туурасында билишет. Таанып билүүчүлүк жөндөмдөрүн өнүктүрүшөт, сабак учурунда бири-бирине көмөктөшөт. Эмгек жана адамдын келип чыгышы. Адамдын башка жаныбарлардан айырмасы акыл-эс, ойлоо жөндөмдүүлүгүнө ээ экендиги. Эмгек куралын жасап, аны менен айлана чөйрөгө таасир этип өзгөртө алат. Мээ түзүлүшү, татаал, сүйлөөгө жөндөмдүүлүгү менен башка жаныбарлардан айырмаланып турат. Адам гендик жактан жаныбарлар менен тектеш, ал аң сезимдүү коомдук жандыкка айлангыча узакка созулган биологиялык, социалдык, тарыхый жолду басып өткөн. Эмгек, сөз, аң сезим бири-бири менен аябагандай тыгыз байланышта. Эмгектин жана сөздүн тийгизген таасири негизинде адамдын аң сезими жетилип өркүндөгөн. Антропогенезде адамдын эмгектенүүсү чечүүчү фактор болгон. Адам эволюциясынын антропогенездик биологиялык факторлору. Чарльз Дарвин ачкан органикалык дүйнөнүн эволюциясынын негизги факторлору же тукум куума өзгөргүчтүк, жашоо үчүн күрөш, табигый тандалуу адам эволюциясына туура келген фактор болуп эсептелет. Мындан башка Фридрих Энгельс социалдык факторлорду дагы кошуп кеткен. Эмгекти, коомдук турмушту, аң сезимди жана түшүнүктүү сөз сүйлөөнү көрсөтүү менен ачкан. Тике туруп басуунун келип чыгышы өзгөчө маанилүү болгон. Тике туруп басуу эмгек кылуудагы пайдалуу тукум куума өзгөрүүлөрдү тандоонун узакка созулган процесси болгон. Ал болжол менен миллион жылга созулган. Энгельстин, Чарльз Дарвиндин ою боюнча маймылдан адамга өтүүдөгү чечүүчү кадам болгон. Эмгектин өрчүшү биологиялык закон ченемдүүлүктүн таасиринин начарлашына жана антропогенезде социалдык факторлордун ролунун күчөшүнө алып келген. Чарльз Дарвин муну менен чектелген жок. Салыштырма анатомиянын, эмбриологиянын маалыматтары негизинде ал адам менен адамсыман маймылдардын көптөгөн окшоштуктарын көрсөтүп, алардын түбү бир тектештик идеясы негиздеген. Башкача айтканда, алардын байыркы түпкү тегинин бирдейлүүлүгүн көрсөткөн. Ушинтип, антропогенездин семиалдык теориясы пайда болгон. Чарльз Дарвиндин семиалдык теориясынын акыйкаттыгы түздөн-түз палеонтологиялык далилдер менен аныкталды. Алгачкы адамдын келип чыгышы. Дриоптектер бул байыркы адамдын теги. Болжол менен 25 миллион жыл мурда узун тумшуктуу жогорку маймылдардан эки бутак бөлүнүп чыккан. Дриоптектан пайда болгон. Ал рамапитек, австралопитек, жөндөмдүү адам, түз басуучу адам, акыл эстүү адам. Азыркы адамдар келип чыккан. Экинчи бутак адамсыман маймыл. Ал булар шимпанзе,
горилла жана орангутан болгон. Чарльз Дарвиндин Адамдын келип чыгышы деген 1871-жылы жазган китебинде адам тирүү жандыктын өрчү тизмегинде эң акыркы татаал түзүлүштүү муун болуп эсептелерин жана адам сыман маймылдар менен түпкү теги жалпы экендигин далилдеп кеткен. Балдар, ушу менен сабагыбызды бүттүк. Үйгө тапшырма алабыз. Бул тапшырмадан сырткары балдар, адам менен адам сымал маймылдардын бири-бирине окшоштугу жана айырмачылыгын жазып келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болгула.